азыркы центральный мечит мындайынан турат да, ушундайынан турат. Кыбла бул жак болуп калат да. Ошондо биз бурчуна отуруздук да. Бул жагын территориясын кенен болсун деп. Кенен болсун деп. Коюлуп болот. Азыр бул жерде жазылуу. Так, мечиттин ичине 2800 адам батат. Чачырабасын деп жамаат. Ошону өскөрбөдөн баштайбыз. Азыр апалык Бизде эмне колдоо керек болсо биз жардам беребиз. Анан бекиниш ташка чыкканда бул жер открытый кылабыз да, элдер бул жактан гулять этип эс алуу болот. Бул жерге магазиндер кылып койсок болот, что бул мечитке бир аз каржылоо пайдасын аренда берип коюпчу. İçinde seyir de şey, kapan diye insanın beyi kaçtı. O. Bu da mı? Жыйырма сөтүк ушулардын баары бизге карап калды. O garajda mı? Гараждагы бизге карап калды. Ушул жактан 20 сөтүк жерди 16га узуну 86, мындай 16, 19 канчанын баардыгын бизге өткөрүп берди. Алла разы болсун. Ana forması da жақсы да. Dronмен татса да мешіттің формасы бар да. Жөн эле 4 буштак эмес. Канча жер бар. Жакшы кадамдарды таштап атат, кадамдарына береке берген. Ана архитектуралык кооздугу менен курулатылган ушул мечит тез аралык ичинде ниетине жеткирип, ушул жерде курулуп калышына өзүнөн жардам сурап кетебиз. Ana ошол облусубуздун казысы Салим Казекеге да Кудай таалам күч кубат берсин. Бергеликте эриш аттап, ушул Кудай таалам үйүн курууда, губернаторубуз, анын жанындагы жетекчиликте иштеген кызматкерлер, Кудай таалам баардыгыңыздарга күч кубат берсин. Үй бүлө бала чакалар менен аман болгула. Кудай таалам бөөдө Кыргызстанга алыс кылсын, тилеген тилек, ойлогон ниет максаттарга Кудайым жеткирсин.